Саламатсыңар балдар? Саламатчылык отургула. Манайыңар кандай? Ой азаматтар, андай болсо, ушундай жакшы маанай менен бүгүнкү сабакты баштап алайлы. Бул эмне? Кайсыл учурда колдонобуз? Медина? Ага. Демек караңгы учурда жарыкты пайда кылуу үчүн колдонобуз, Мындан 150 жыл мурда адамзат электр энергиясын колдонгон эмес. Электр тогу жок болгондо, ошол учурда шам чырактарды, шамды жарыкты пайда кылуу үчүн колдонуп келишкен. Азыркы учурда биз электр тогун колдонобуз, Эми силерге суроо, электр энергиясыз бир күнүңөрдү элестеткилечи. Мадамбекова. Электр энергиясы жок, азыркы учурда бүт техникалык абалы техника менен болгондуктан бүт нерсе электр энергиясы менен иштейт. Ошондуктан свет өчкөн маалда тамак бышырганда же бирдеке кылганда электр энергиясы керек болот. Дагы кимде кандай бар? Билал. Электр энергиясы жок бул көп адамдар электр техника менен иштетет, ошондуктан электр энергиясы керек болот. Анткени баардык нерсе азыр техника менен болуп калган. Жарыгы жок деле энергия свет жок деле жашап болот. Бирок техника көп болгондуктан электр керек. Дагы кимде? Али. Азыркы электр тогу менен жашапташкан жана азыркы балда плита жана суу кайнатуучу көптөгөн нерселер менен колдонушат. Мурунку маалда от менен жана свети жок деле жашап жүрүшчү. Азыр электр тогу менен жашайбыз. Электр ток жок деле жашасак болот, бирок татаал. Жакшы, азаматсыңар. Демек, электр тогунун адамзаттын жашоосундагы орду боюнча маалыматыңар бар экен, Бул эмне? Биз ушундан электр зарядын же электр батарейкасын пайда кылсак болобу? Силер болорун кайсы булактардан билесиңер? Интернет булактарынан. Азаматсыңар. Демек, биз бүгүнкү сабакта ушул лимон батарейкасын пайда кылабыз. Сабагыбыздын темасы электр тогу, ток булактары жана керектөөчүлөрү. Электр тогу дегенибиз бул зарядталган бөлүкчөлөрдүн бир багытталган иреттүү кыймылы болуп эсептелинет. Ал эми электр тогун мүнөздөчү чоңдугу бул ток күчү болуп эсептелинет. Ток күчү. Ал эми ток күчүн мүнөздөчү, ток күчүн өлчөөчү прибор бул амперметр деп аталат. Амперметрдин бир канча түрү бар. Микроамперметрден миллиамперметрге чейин бул физикада демонстрация учурунда колдонулат экен. Амперметр бул чынжырга удалаштыруулат. Удалаштыруу боюнча биз сабактын калган бөлүктөрүндө дагы токтолобуз. Андан кийин электр тогу багыты бар. Электр тогунун багыты боюнча азыр сүрөттөн жана анимациядан байкайбыз. Электр тогунун багыты оң уюлдан терс уюлду көздөй багытталат. Бул шарттуу багыты. Ал эми электр тогун алып жүрүүчүлөр бул металл өткөргүчтөрдөгү электрондор болуп эсептелет. Ал эми электрондордун багыты токтун багытына карама каршы келет. Көрүп атасыңарбы? Эми биз буну анимациядан карайбыз. Көрүп атасыңар балдар? Электр тогунун багыты плюс оң уюлдан чыгып атат, терс уюлду көздөй багытталып атат. Бул жерде караган болсоңор кайсыл учурда электр тогу багытталып атат? Чынжыр туюк болгон учурда. Ал эми электр чынжыры дегенибиз бул электр булагынын жана электр керектөөчүлөрдүн өткөргүч аркылуу туташтырылышы бул электр чынжыры деп аталат. Бул сүрөттө карайбыз, Ток булагы бул эң жөнөкөй электр чынжыры. Ток булагы же батарейка ажыраткыч, биз ажыраткыч деп физикалык тил менен айтканда түшүнбөй калышыңар мүмкүн. Включатель, биз ар бир электр керектөөчү куралда включатель бар. Ал эми бул лампа. Бул кадимки эле биздин үйдөгү күнүмдүк жашоодогу колдонулган лампочканын
ченжери болуп эсептелинет. Көрдүңөр, мен ажыраткычты туташтырганда лампочка жанды, а өчүргөндө ажыраткычты ажыратып коем. Демек, биз күнүмдүк жашоодо электр керектөөчү куралдарды колдонобуз, Мисалы, микроволновка, үтүк, же болсо фен, чач кургаткыч. Ошолордун баардыгында ажыраткыч барбы? Включатель. Демек, ошол включательде ажыраткычты ажыраткан учурда бул электр тогунун электрондордун агымы токтойт. Качан биз туташтырганыбызда электрондордун агымы пайда болот, биз жана анимациядан көрсөтүлгөндөй. Бул жерде дагы эмне болот? Ченжер туташкан эки лампочка, мынакей. Эми электр ченжери, мен азыр көрсөткөндөй эле лампочканын электр ченжери болуп атат да. Ар бир электр керектөөчү куралдын схемалык түрдө белгилениши бар. Бул экинчи сүрөттө схемасы. Бул ток булагын шарттуу түрдө ушундай схема менен белгилейбиз. Амперметрди А менен, бул схема менен экен, лампочканыкы экен. Биз сүрөт менен салыштырып билип алсак болот. Бул ченжер, бул схемалык сүрөттөлүшү. Түшүндүңөрбү? Мынакей, бул жерде айрым электр керектөөчү куралдардын схемалык сүрөттөлүшү бар. Балдар, көңүл бурабыз, өткөргүчтү кайсы схема менен кылабыз? Бул кайсы? Амперметр, бул электр коңгурошу ажыраткычтар, ажыраткычтын туташканы, туташпаган учуру. Эми электр тогунун булактары кайсылар? Эми айтып коет. Кайсыл жактан биз эмнелердин электр тогун алабыз? Айтып койчу. Атомдук электростанциядан, электростанциядан, шамалдан, күн панелдеринен. Демек, альтернативдүү булактар жакшы отура кой. Альтернативдүү булактарды бул атап кетти. Ошонун ичинде биздин Кыргызстан электр энергиясын эмнеден алабыз? ГЭСтен алабыз, жакшы. Азыр биз сүрөттөр боюнча талдайбыз, Бул эмненин сүрөтү? ГЭС, Эми ГЭСтердин иштөөсү боюнча, ГЭСте кантип электр тогу алынат? ГЭСтерде айтып койчу. Сунун агымы менен магнитти айландырганда, алар генераторда кошо айланып, сунун агымы менен ошентип андан кийин ток алынат. Биз ошол ГЭСтердин иштөөсүн анимация аркылуу көрөбүз азыр. Мынакей балдар, ГЭСтердеги электр энергиясы кантип алынат? Анимациясын көрөбүз, Бул жерде магнит, анан бул катушка, Катушканы биз мурдагы сабактарда силерге көрсөткөмүн. Бул жезимдин оромдорунан турган түзүлүш болуп эсептелинет. Мен азыр катушканын оромдорунун санын чоңойттум. Эми карайбыз. Биринчи, суунун агымы эмне болуп атат? Аз болгон учурда электр тогу азыраак алынып атат. Суунун агымын көбөйтсөк, электр тогу да көбөйдү. Демек, ГЭСтердеги электр энергиясы ушул жол менен алынат да. Демек, механикалык энергиянын эмнеге айланышы? Электр энергиясына айланышы болуп эсептелет. ГЭС ушундай тартипте иштейт. Көрдүңөрбү? Эми балдар, топторго бөлүнөбүз. Топторго бөлүндү. Бул жерден келип лампочканы тандайсыңар. Лампочканын артында топтор жазылган. Ошого карап биз азыр топко бөлүнөбүз. Келгиле акырындан. Эми азыр отурганда лампочкада чыккан топ боюнча отурабыз. Макулбу? Биздин топ, биринчи топ химиктер тобу, экинчи топ механиктер тобу, үчүнчү топ инженерлер тобу, төртүнчү топ биологтор тобу. Анда эмесе, ушул топ аркылуу иштөөнү улантабыз. Топтордо иштөө. Химиктер тобуна кел, Тимур. Тажрыйба жүргүзөбүз. Бул жердеги приборлор аркылуу. Айжигит кел. Механиктер тобу. Мен өзүм көрсөтмө бергиче баштабай турасыңар, балдар. Инженерлер тобу. Кел, эме. Медина. Биологтор тобу.
Биологтор. Кел. Мындай кылабыз, химиктер тобу. Биринчи электр тогу менен иштөөдө коопсуздук эрежесине көңүл бурушубуз керек. Мынакей балдар, химиктер тобу кандай тажрыйба жүргүзөсүңөр? Бул жерде электр тогу менен иштөөдө сөзсүз түрдө коопсуздук эрежесине көңүл бурабыз, Бул жерге биринчи бардык керектүүлөрдү аткарып бүткөндөн кийин токко туташтырышыбыз керек. Алгач, жөнөкөй эле сууну куюп, тажрыйба жүргүзүп келебиз. Кел, Тимур. Койчу. Азыр суудан электр тогу өтөбү, өтпөйбү көрөбүз. Болду. Унусун коебуз. Эми эмне кылабыз? Бул жерде сөз түрдө мына анод менен катод бири-бирине тийишпеш керек. Ток булагына туташтырабыз. Ток булагына туташтырганда өткөргүчтөргө тийбешибиз керек. Эмне болду? Жарык пайда болду. Демек, жарык эмне аркылуу өтүп атат? Суу аркылуу. Электр тогу бул зарядды өткөргүч. Ушул эле тажрыйбага могу туздан салып аткарып көрөбүз. Биз химиялык жол менен аралашмалардан электр тогун алууга болобу, болбойбу, ошону далилдешибиз керек, Аралаштырабыз. Дагы. Коебуз. Эми байкайбыз. Лампочка жанагындай эле жарыкта жанабы же айырмачылык бары көрөбүз. Таштырчы. Эмне болду? Жарык көбөйдү. Демек, эмне жыйынтык чыгарсак болот? Тузу суда электр тогу көбүрөөк өтөт. Көбүрөөк өтөт. Демек, химиялык жол менен дагы ар кандай аралашмалардан электр тогун алууга боло тургандыгын Тимур далилдеди. Механиктер тобу, бул жерде механикалык энергияны электр энергияга айландырышыңар керек. Аны үчүн мына электрофор машинасында эки диска бири-бирине карама-каршы айланат. Оны кыймылга келтир. Жакындадым. Эмне болду? Токтун учкуну пайда болуп атат, ток пайда болду. Мына жанып атабы? Жанып атат. Көрдүңөрбү? Кыска убакытка могу лампа дагы жанып атат. Болду, азаматсыңар. Демек, бул жерде механикалык энергиядан эмне алдык? Электр энергиясын алдык. Натыйжада эмнени байкадык? Демек, лампочканын күйгөнүн байкадык. Именно приборлоруна коесуң, Азаматсыңар. 3-чү топ инженерлер. Бул эмне? Күн панели. Күн панелинен биз электр энергиясын алабыз. Бул жөнөкөй экен, Бул кандай түзүлүш? Кичинекей. Азыр ушуну менен фонарикти жандырып көрчү. Кичинекей, бул жөнөкөй түзүлүш. Бул жерде жарык нуру тийгенде жанып атат, Бул кичинекей, жөнөкөй түзүлүшү, бул да күн панели болуп эсептелинет, Бул жерден аз карайбыз электр энергиясынын пайда болгонун. Эмне аркылуу? Мону жандырчы. Жандыбы? Бул биз эч кандай ток булагына туташтырган жокпуз. Болгону панелден, жарык энергиясы аркылуу эмне алдык? Электр тогун алдык, азаматсыңар. Кийинкиси биологтор. Зындан бул немеге ороп, мультиметрге ороп, Аны лимондун аркылуу ага жездер сайып. Бириси жез, экинчиси цинк капталган металл, Демек, бул жерде цифралар, сандар өзгөрүлүп атат, мультиметрде. Демек, биз лимондон электр зарядын алууга боло тургандыгын далилдедик, Жөнөкөй эле түзүлүш. Бул жерде жез менен эле цинк капталган металл болуп эсептелинет. Көрсөткүч өзгөрүп атабы? Балдар? Азаматсыңар, кол чабуулар, аткарган тажрыйбаңар үчүн, Биз жогоруда ар кандай тармактардан электр тогун алууну
тажрыйбалап көрдүк, электр тогунун эки түрү бар. Өзгөрмөлүү жана турактуу. Күн панелдеринен, батарейкадан, аккумулятордон алынган токтор бул турактуу ток болуп эсептелинет. Ал эми өзгөрмө ток биз күнүмдүк жашоодо колдонгон ток бул өзгөрмө ток болуп эсептелинет. Анда эмесе балдар, кийинки тапшырмабыз дагы эле топтордо иштөө. Биринчи топ симуляция аркылуу чынжыр түзүү. Демек химиктер компьютердеги симуляцияны колдонуп чынжыр түзүшөт. Экинчи топ чынжырды чогултуу. Мен силерге схема берем, чынжырды чогултасыңар. Үчүнчү топ сүрөттү дал келтирүү. Төртүнчү топ электр чынжырын чогултуу. Чынжыр чогултабыз азыр. Аруке. Сүрөттү дал келтиресиңер. Электр керектөөчү куралдардын схемалык сүрөттөлүшүн дал келтиресиңер. Кел, кайтыр. Схемага көңүл бурабыз, Эми ар бир партага мен схемалардын шарттуу түрдө белгиленишин таратып коеюн, Мынакей. Кана? Сүрөттөрдүн дал келишин карайлы. Ток булагы туура, батарея, лампочка, өткөргүч, ачык чынжыр, туюк чынжыр, коңгуроо, амперметр. Азаматсыңар жакшы. Инженерлер тобу бүттү. Кана? Билештирип койгула. Кана силердики электр коңгуроосун батарейкага туташтырып атасыңар, Биологтор тобу бүттү. Электр коңгуроосун батарейкага туташтыруу жол. Бул жерде туюк чынжыр болду, Ажыраткыч жок. Силер келдиле. Неме? Билал, сен симуляциядан жасайсың, Симуляция аркылуу чынжыр түзөсүң. Бүткөндөр симуляция аркылуу чынжыр жасоону карайбыз. Себеби бизде айрым учурларда прибор жетишпей калат, Ошондо биз симуляция аркылуу тажрыйбаны аткарабыз. Чынжырда эмнелер бар экен карайлычы. Өткөргүчтөр, андан ажыраткыч, ток булагы, лампочка. Эмне болду балдар? Ажыраткычты туташтырганда жарык пайда болду. Демек Билал симуляция аркылуу чынжырды туюктады. Түшүндүңөрбү? Ар бириңер ушул нерсени өздөштүрүшүңөр керек. Экинчи топ бүттүңөрбү? Муну ажыраткычты неме кылганда бул жерде электр тогу өтө жакшы. Чынжырда иштөөнү, чынжыр туташтырууну баарыңар билдиңер, азаматсыңар. Эми токтун таасири, пайдасы жана коркунучу боюнча айтайчы. Токтун кандай пайдалары бар? Билал. Электр тогунун жылуу таасири бул жылуу таасири болгондо биз бул менен тамак ыстабыз же үйдү ыстабыз. Жакшы. Азаматсыңар. Демек, жылуутуда, тамак аш колдонууда бул күнүмдүк жашообузда керек. Андай магниттик таасири. Электромагниттик таасири. Электр тогу магниттик. Кел, айтып койчу. Электр тогунун магниттик таасири бул магниттик таасири болгондо магниттер чоң болот. Генератор магниттер генератордо коюлат, генератордо булатканда айланганда өчөтүп генератор айланып анан кийин бизге ток. Жакшы. Демек, магниттик таасири бул генераторлордон электр тогун алып болобуз. Химиялык таасиричи? Химиялык таасирин ким айтып коет? Нуран айтып койчу. Электр энергиясынын химиялык таасири биз электр энергиясын жалган механикалык, физикалык таасирден эмес, химиялык таасирден алсак болот. Мисалы, азыр прибордон пайдаланганда эле биз сууга туз кошкондо химиялык тажрыйба болуп, ошондо биздин лампочкабыз Жанды. Демек, жакшы азаматсыңар. Электр тогу химиялык таасиринин бирден бир мисалы биз автомобилдердеги аккумулятор бар, Ошол химиялык коргошун кислотасы аркылуу зарядты топтоочу функцияны аткарат экен. Физиологиялык таасиричи? Негизи эле электр тогунун коркунучу барбы? Ким айтып коет? Медина айтып койчу. электр тогунун
Атышы эле кетеби? Жакшы. Тогуна коопсуздукту сакташ керек, болот Аха. Эгер ал тогулса, Аха. жен бүйүп ошондой бериши мүмкүн. Качкачтарга дагы пластмасса ошолор кылат. Тогулбаш үчүн. Азаматсыңар. Демек электр тогу менен иштөөдө сөзсүз түрдө коопсуздук эрежесине көңүл бурушубуз керек. Сабакта жыйынтыктайбыз, сабакта жыйынтыктоо жана баалоо. Бул батарейка рефлексиясы аркылуу жүрөт. Бул жерде биздин темабыз электр тогуна байланышкан болгондуктан бул жерде батарейканы сүрөт турат. Эгер сабактан көп маалымат алдым дегениңер, эң астындагы батарейканы сүрөтүн эмне кылабыз? Галочка коебуз. Орто деңгээлде маалымат алдым дегендер, бул экинчини, андай эле эч нерсеге түшүнбөдүм дегендер, буга галочка коебуз. Кана активдүү окуучулар, ар ким өз өзүңдү баалап мага мындай кылып көрсөткүлөчү, мен ошол жерден эле билип алайын ким эмнени түшүнгөнүн, ошол көп маалымат алдым деген ошол. Жакшы. Инженерлер тобу. Жакшы. Эң жакшы маалымат алыштыр. Демек, ток күчү боюнча зарядыңар, батарейкаңар толо болуптур, силердикичи? Кана көрсөтчү? Түшүнгөнүңөр да, жакшы. Андай эле толук маалымат албадым дегендер могул жерде. Жакшы. Кана неме? Эле? Мынакей. Азаматсыңар, демек ар бир окуучу өзүн өзү баалоо жүрдү. Балдар, бүгүнкү сабак түшүнүктүү болдубу? Эми бүгүнкү сабакты бир 3 сөз менен эле анализдеп коелучу. Ким бүгүнкү сабакта жаңы маалымат алды? 3 сөз менен. Бүгүнкү сабакта мен токтон не алгандарды ошолордун баардыгын үйрөндүм. Кайсыл жактан алабыз, эмне кылганда кандай болот ошолорду. Кийинки. Биз электр энергиясын бир гана механикалык жактан эмес, химиялык жактан да алат экенбиз. Силер химиктер тобу бүгүнкү сабакта эмне жаңылык болду? Электр энергиясын бул көп нерсени кылса экен, ошону билдим жана ар кандай жол менен да электр тогун алсак болот экен. Симуляцияда чынжыр чогултууну. Чынжыр чогултууну. Үйрөн. Али? Бүгүнкү сабакта электр тогун кайсылерден алабыз жана кайсы маалда иштетебиз жана кантип колдонобуз деген. Жакшы, азаматсыңар, бүгүнкү сабакта биз электр чынжыры менен иштедик, схема деген түшүнүк болду, булар силерге жаңылыкпы? Азаматсыңар. Демек, бүгүнкү сабак түшүнүктүү болгон болсо, анда үйгө тапшырма электр тогунун булактары жана керектөөчүлөрү деген темада интернет булактарынан маалымат таап келесиңер. Саламаттарыңар балдар.